алейкум, урматтуу чоң ылайлык жердештерим, урматтуу көр туугандар, баарыңыздарга мен терең ыраазычылык билдирем. Салыштырмалуу биз башкача күткөнбүз шайлоону, бирок тилекке каршы баягыдай эле анча-мынча мыйзам бузуулар болду. 1000ден ашык агитаторлор, башка подкуптун башка методу болду. Ошондой болгон күндө дагы биз ушул карапайым сиздерге, жөнөкөй адамдарга, жөнөкөй жердештериме чындыкты, адилеттүүлүктү, ушул өзүбүздүн кызыкчылыкты, ички максатыбызды жеткирүү үчүн абдан аракет кылдык. Бирок тилекке каршы болгон дараметибизче чуркадык. Ошол бир 10га жакын агитаторубуз болду. Ошолордун күчү менен ушундай бир үнүбүздү жеткирүүгө аракет кылдык. Баарыңыздарга рахмат. Кандай болгон күндө дагы эч кандай бир салыштырмалуу каражат чачпай, жакшы көрсөткүчтө добуш бердиңиздер. Буга ушул жалпы жердештериме терең ыраазычылык билдирем. Андан сырткары бүгүнкү күндө ушул шайлоо боюнча эки ооз токтолоюн. Анткени кечээ ошол сбой болгонго чейин биздин 85 000ден ашык шайлоочуларыбыз жакшы добуш берген эле, бирок кандайдыр себептер менен жоголуп кетти. Анын варианттары айтылып атат. Эми бирок адилеттүүлүк болсо, чындык болсо, менин оюмча өзүбүздүн добушубуз кайра калыбына келет. Анткени азыр 16% гана көрсөткүч эсептелип чыкты. Жалпы жолунан 410 шайлоо участкасы эсептелди. Ал эми дагы 2000 шайлоо участкасынан жанагындай колдо эсептөө өтө элек. Азыркы кетип аткан көрсөткүч жакшы. Буюрса, мен ойлойм, ушул эл өкүлү болуу насиби бизге дагы буйрук болушу керек. Кудайым буйруса, ушул сиздерге ак кызмат кылып, өзүбүздүн бир жакшы аракетибиз менен сиздерге бир кызмат кылалы деген ой тилегибиз орундалат. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Буюрса күтүп туралы, кандай жыйынтыктар чыгат. Андан кийин буюрса куттукташабыз. Бар болуңуздар.